Жашы жетелек кыздарды эрте турмушка узатуу коомдо курч көйгөй болуп келет. Акыркы жылдары 18ге толбогон 6000ден ашуун кыз мажбурлоо менен күйөөгө тийгени аныкталган. Андыктан мындай көрүнүштөргө бөгөт коюп, алдын алуу иштерин жүргүзүү зарылдыгы бар. Бул багытта дин ишмелери да ага каршы аракеттерин жолго койгон. Бул тууралуу алар Нур телеканалынын пресс-борборунда айтып, журналисттерге маалымат беришти. Анда айтылгандай, аталган тармактагы лидерлер менен Аялдар Тынчтык банкы коомдук фонду 6 ай бою өлкө аймагында маалыматтык жараян жүргүзүшкөн. Мында эрте никелешүүлүүнүн кесепеттери анын мыйзамга каршы келерин эскертишкен. Жыйынтыгында Кыргызстандын 30 000ден ашуун жашоочулары жыйындарга катышып көйгөйдү ар тараптуу мына жума намаздарда эркектер ошол 18 жашка чейин кыздарын бербөөгө ынана башташты десек болот. Биз ушул кыздардын тою жок дегенде 18ге чыккан күнү, туулган күнү болушуна жетише алып атабыз да. Бул жакшы мындай жетишкендик. Себеп дегенде эгерде мурун кыздарды аябай эрте берсе, азыркы ушул эмеден кийин кичине да болсо эме кылып калышты да. Ата энелер ойлонуп калды, аталар ойлонуп калды. Себеп дегенде турмушка берүү жөнүндө кызды турмушка кимге берүү, качан, кайсыл мезгилде берүүнү аталар чечишет. Ошондуктан сөзсүз түрдө биз аталарга басым жасадык.